мыйзам долбоорун колдойбуз, бирок ошол эле учурда бир-эки тактап алчу суроолор бар эле. Урматтуу Костройдун өкүлдөрү ким бар бул жерде? Саламатсыздар, Бакай Турдугулов, министрдин орун басары. Силерде бүгүн ошол цифровизация кайсы деңгээлге жетип калды мындай? Башталганбы? Азыркы күнү цифровизация иштери жүргүзүлүп жатат. Бизде өзүбүздүн официалдык сайтыбызда бүт курулуш объектилердин паспорттары менен, сүрөттөрү менен, данныйлары менен киргизилген. Андан тышкары өкмөттөн түшкөн тапшырманын негизинде бүт цифровизация алкагында азыркы экинчи этабы жүрүп турат. Андан тышкары дебюрократизация алкагында азыркы күнү жаңы ченемдик укуктар жөндөндүрүү боюнча иштери жүргүзүлүп, экинчи этап менен бул жактагы цифровизация иши жүрөт. Айтсаңыз, бул архитектура сиздерде кадастр болсо, дагы эле сиздерде же Айыл чарба министрлигинде кадастр? Газырда. Газырда. Анда архитектура сиздерде турабы? Туура. Бүгүнкү күндө мисалы жалпы эле кесиптештерибиз 25-жылдан өздөрүнүн округдарына, аймактарына багы социалдык объектилерди киргизип атышат, бирок ошол эле учурда багы бюрократиялык тоскоолдуктардан улам бул багы курулуш сезонунан кеч калып аткан учурлар бар да. Ушуну кандай кылсак болот? Мындай ишти, процессти эртелетүү максатындачы? Азыркы күнү ошо айыл жергесиндеги социалдык объекттерди куруу жаатында эң негизги бул проблемасы көйгөйү бул трансформация болуп саналып жатат. Себеп дегенде бул көп убакытты талап кылат, трансформация алып баруу. Архитектурага түшкөн документтер мөөнөтү бар өздөрүнкү. Макулдашуусу бул 20 күндү ичинде бүтүрүш керек. Андан тышкары рабочий проект деп коет. Ошонун баардыгын иштелип чыгып, инженердик техникалык макулдашуусу бүт дайындап келгенден кийин экспертиза 25 күндө чыгат. Бул курулуш министрлигинде кирген документтер өз убагында каралып чыкканга аракет кылат. Себеп дегенде бул социалдык объекттер курулуш азыркы сезонду калтырбастан ошону иштеп келип атабыз. Андан тышкары бизде бул параллельный проектирование и строительство деп атпайбы? Ошондой долбоорлор менен дагы иштелип чыгып атат азыркы. Бүгүнкү күндө туура айтып атасыз, 20 күндө по факту 20 күн деп айтып атасыздар, бирок тилекке каршы биз өзүбүз да мына контроль кылып аткан убакта дагы 2 айга чейинки созулган учурлар бар да. Ошол эле мисалы сиз айтып аткан бир орган менен согласованияга жөнөтүү же болбосо бир тараптан бир проектиси же болбосо төгөн убакытты алып кетип атат да. Ошо боюнча эгерде ушу 20 күндүн ичинде тиешелүү бир жоопту бербесе же болбосо ошол тапшырмалар аткарылбаса кандай чара каралган силерде? Өзүңүздөрдүн сотрудниктериңиздерге, мисалы ошол райондукпу, шаардыкпы өкүлчүлүктөгү архитектуранын кызматкерлеринечи? Эгерде бул өз мөөнөтүнөн кечигип кагаздар каралып турган болсо, биздин сотрудниктерге тиешелүү, кызматкерлерге тиешелүү чаралар көрүнөт. Бул жерден тактап кетиш керек. Бизде проектный организациялар бар да, долбоорду дайындаган. Ошолор замечание болот. Мисалы, өз нормалары менен жаза албай калат. Ошол себептен өздөрүнүн замечаниясын бергенден кийин кайра иштеп келип, ошол убакытта кармайт да. Негизи согласование, макулдашуу өз убагында чыгат. Ал боюнча бизде бүт через сет кирет документтер. Анын бардыгы эгерде срогунан өтө турган болсо, ал жерден уже тиешелүү чаралар көрүлүп баштайт. Ушу тиешелүү чараны айтпаңызчы, мына коомчулук угуп атат, кандай чара колдонуңуздар? Бул эми мыйзамда көрсөтүлгөн чараларды көрөбүз. Себептен өздөрүнүн наказаниялар болот бул боюнча. Эгерде туура эмес документтер чыгара турган болсо, кызмат ордунан бошотууга чейинки чаралар көрүлөт. Туура эмес чыгарса, жөн эле чыгарбай эле созуп жүрө берсечи, айлап. Созуп жүргөндө булардын бардыгы социалдык объекттер бардыгы контролдо. Бул жерде өз убагында чыкпай калды деген бүгүнгө чейин болгон эмес. Бул проектный организациялардын эле кечиктирген эле суроосу болот. Ошол мыйзамда кандай жаза бар деп атасыз? Кызмат ордунан кетеби же штраф төлөйбү же кандай болот? Бул жерде штраф деген жок да. Мыйзамда наказаниясы бар, өзүнүн замечаниясын алабы, выговорун алабы, строгий выговорун алабы. Эгерде грубый нарушение болгондо, мисалы былтыркы жылда эле
3 случайды айтса болот, өз ордунан бошотконго чейин алып барганбыз. Ошол эле учурда бул азыр бүгүнкү ошо шаар Бишкек шаарында, Ош шаарында курулуштардын басын көзөмөлдөө сиздердин компетенцияларыңызга киреби же антимонополия менен биргеликте кыласыздар да баары, туурабы? Антимонополиянын макулдашуусу менен өзүнүн ставкалары бар. Бүт ар бир иштин өзүнүн баасы бар. Бекитилген. Республика боюнча бир баа бардыгында. Бүгүнкү күндө орточо баа канча болуп атат? Себестоимость мисалы ушул көп кабаттуу үйлөрдүн, квартиралардын баасы 1 чарчы метр квадрат. Азыркы күнү өзүнүн сеткасы менен саналат бунун бардыгы. Градостроительное заключение жазалып чыккандагысы бул азыркы күнү ошо 20 миңден 40 миңге чейин чыгат. Градостроительное заключение. Андан тышкары бул баада топосъемкалар бар, жумуш жазалып келатканда подключениялары бар, согласование, ошолор алар өзүнчө сетка менен саналат. Макул, ошо аймактардагы өзүңүздөрдүн өкүлчүлүгүңүздөргө көзөмөлдөө алып койсоңуздар, эми багы биз кайрылганда ушундай 1-2 ай болуп кетип атса, значит, карапайым элдер айлап жылдап эле жүрүшөт экен да. Документтерин бүтүрүп албайчы. Калабы. Көзөмөлүңүзгө алып коюңуз. Анан кадастр барбы жокпу бул жерде? Кадастр. Шаар курууга тиешеси бар да буларда, туурабы? Айсулда отпок мына. Кадастр барбы? Бул маселеге чакырып койгон жок эле, Элмир Канчы. Макул. Колдойсуз.